Москвадагы мекендештерге жарыя, арзан, ыңгайлуу, сиздерге кирди чыкты маселеси жаралса, документиңиз бүтүп жатса же паспорт алмаштырсаңыз, бизге кайрылыңыздар. Жолдо жардам беребиз. Чорнойдон текшерүү акысыз. Биз айткан суммадан 1 сом ашыкча албайбыз. Себеби сиз жарымын кетип жатканда, жарымын кайтканда бересиз. Биз менен 100% барып келесиз Москвага. Бизде комфорт, жылуу жумшак машиналар, тажрыйбалуу айдоочулар. Биз аягына чейин алып кирип чыгабыз. Эртең менен 11ден кечки 21:00 чейин жөнөйбүз. WhatsApp 8926 760 0206. WhatsApp 8926 960 74 99. Түнү күнү чала бериңиздер. Жездең болом 120 000 сом котор алдамчылыкка чектөө кармалды. 20 жаштагы жаран Баткен облусунун жашоочуларын алдап, акча каражаттарын котортуп алганы аныкталды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Малым болгондой, 9 мартта милицияга Самаркандек айылынын жашоочусу 50 жаштагы жаран кайрылган. Ал билдиргендей, 15 жаштагы уулунун уюлдук телефонуна белгисиз жаран: "Жездең болом, мен бирөөнү машина менен койдуруп кеттим. Мага тезинен 120 000 сом акча котор" деп чалгандыктан, ага өзү жашаган айылдагы терминалдан 50 000 сом акча, калган 70 000 сомду Баткен шаарындагы терминалдан которуп, кийин алданып калганын билдирген. Ошондой эле 5 март күнү Лейлик районунун Кулунда айыл аймагынын 37 жаштагы тургунуна белгисиз жаран чалып, "Уулуңуз бирөөнү машина менен сүзүп салды. Биз келишип алдык. Ошондуктан тезинен 50 000 сом котортуңуз" деп айткандыктан, ага терминал аркылуу акчаны которуп, кийин алданып калгандыгын билдирип, милицияга арыз менен кайрылган. Бул фактылар боюнча Кылмыш жаза кодексин алдамчылык боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында 17 мартта кылмышка шектүү катары Чүй облустун Беловодский айылынын тургуну кылмыш жоопкерчилигине тартылган 20 жаштагы жаран кармалган. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Булак Назар Ньюс кежи. Казакстандын БШКсы шайлоонун акыркы жыйынтыгын жарыялады. Казакстандын Борбордук шайлоо комиссиясы 27 мартта эртең менен партиялык жана бир мандаттуу округтар боюнча парламенттик шайлоонун акыркы жыйынтыгын жарыялады. Жыйынтыктар алгачкы жыйынтыктарга окшош. Бийликтеги Аманат партиясы, мурдагы аты Нур Отан, парламенттеги көпчүлүк орундарга ээ болот. Ал шайлоочулардын 53,9% добушун алган. Ал эми Ауыл 10,9%, Республика 8,59%, Ак жол 8,41%, Казакстандын Элдик партиясы 6,18% жана Коомдук социал-демократиялык партиясы 5,12% добушка ээ болду. Шайлоочулардын 2,13% ишенимине ээ болгон. Байтак партиясы 5%дык чектен өтө алган жок. Шайлоого катышкан жарандардын 3,9% баарына каршы добуш берген. Казакстанда депутаттарды шайлоо 19 мартта өтүп, айрым көз карандысыз талапкерлердин жана байкоочулардын шайлоо процессинин бузулушу боюнча арыздары менен коштолду. Жергиликтүү байкоочулардан тышкары, эки укунун байкоочуларда добуштарды эсептөөдө жана анын жыйынтыгын чыгарууда ачык айкындуулук көйгөйлөрүнө токтолушту. Алар өз отчетунда расмий шайлоого караганда добуш бергендер аз болду деп белгилешти. Бийлик өткөн шайлоону таза деп сыпаттаса, башкы прокуратура олуттуу мыйзам бузуулар болгон жок деп билдирди. Көз карандысыз байкоочулар, талапкерлердин өкүлдөрү, жарандык активисттер жана коомдук ишмерлер шайлоонун жыйынтыктарына макул эмес экенин билдирип, бийликке бир канча талаптарды коюп, митинг өткөрө тургандыктарын билдиришкен. Булак Супер кежи. Кабулда жардыруу болду. Каза болгондор бар. Афганстандын борбору Кабулда өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин имаратынын жанында жардыруу болгонун Толо Ньюс маалымат агенттиги билдирди. Басылманын маалыматына караганда, жарылуу Даудзай соода борборунун жанында болгон. Маалыматка ылайык, жардыруудан 2 адам каза болуп, 12 тургун жаракат алган. Кама билдиргендей, жардыруу тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери жангештири кол салуу болду деп кеңсесинен чыгып баратканда болгон. Булак Назар Ньюс кежи. Орусиянын Беларуска ядролук куралын жайгаштыруу аракети АКШ билдирүү жасады. Ак үйдүн өкүлдөрү Орусиянын президенти Владимир Путиндин Беларуста орусиялык тактикалык өзөктүү куралдын жайгаштыруу ыктымалдуулугу боюнча билдирүүсүнө комментарий берди. Бул тууралуу Reuters басылмасы жазды. Байдендин администрациясынын жогорку даражалуу расмий өкүлү белгилегендей, Орусия менен Беларус өзөктүү куралды жайгаштыруу тууралуу көптөн бери сүйлөшүп келе жатат. Ошол эле учурда Москва өзөктүү куралын колдонууну пландап
жасап жатканы боюнча азырынча эч кандай белгилер жок. Биз эч кандай Орусия өзөктүк курал колдонууга даярданып жаткан белгисин көрбөй жатабыз. Биз НАТО альянсын жамааттык коргоого берилген бойдон кала беребиз деген ал. Бул Путиндин НАТОну коркутуп үркүтүү үчүн жасаган оюнунун бири. Анткени Беларуста муну жасоонун эч кандай аскерий пайдасы жок. Себеби Орусиянын ичинде мындай курал жарактар жана күчтөр көп деген америкалык укмуштуу жана өзөктүк маалымат долбоорунун директору Ханс Кристенсен 25 мартта Владимир Путин Александр Лукашенконун өтүнүчү менен Беларустун аймагында өзөктүк курал жайгаштырарын билдирген. Булак супер кежи. Эксперт: Орусия менен АКШ толук масштабтуу согуштун босогосунда турат. АКШ Украинаны колдогон үчүн Орусия менен согуштун босогосунда турат. Бул тууралуу геосаясат боюнча эксперт жана Aucoin Analytics жеке чалгындоо компаниясынын негиздөөчүсү Кервин Aucoin билдирди. Кервин Aucoin British Express гезитине АКШ Украинага колдоо көрсөтүү менен Орусия менен толук масштабтуу согуштун ортосунда турат деди. Аналитика Орусия менен НАТОнун Украинаны колдоо боюнча пикир келишпестиктерине көңүл бурган. Чыр-чатактын күчөшүн жана чагымчыл аракеттерди өлкөлөр ар кандай кабыл алышат. Ошондой эле анын ою боюнча коңгуроо Америка Кошмо Штаттары өзүнүн MQ-9 Reaper учкутсуз учагын Кара деңиздин үстүнөн учурган учурда болгон. Америкалык The Washington Post гезитинин журналисттери АКШ Кытай менен Орусиянын ортосундагы союзга каршы турууга тийиш деп белгилешти. Алардын айтымында булар бүгүнкү күндө Вашингтон үчүн негизги стратегиялык душмандар. Бул биримдик дүйнөлүк тартипти өзгөртүүгө жөндөмдүү деп жазат Life. Германиянын социал-демократиялык партиясынын мурдагы төрагасы Оскар Лафонтейн Орусия алсырамайынча АКШ Украинаны колдоону токтотпой турганын айтты деп билдирет РТ. Булак Назар Ньюс кежи.